Курбанбек Сапаров Карабак Баткен каттамында эл ташып иштейт. Мындайда автоунаасын күн сайын оңдоочу устага көрсөтүп турууга аргасыз. Антпесе жолдун начардыгынан унаанын дөңгөлөктөрү жарылып, каттамга жараксыз болуп калат. Жылың 16-жылы келерки жылы деп сөз бердилер. 17-жылы келерки жылы деп сөз бердилер. Мына 18-жылы келерки жылы деп, мына 19-дагы болду. Мына биринчи квартал өттү, эч бир кыймыл аракет жок болуп атат. Налогду төгүп атабыз, биз өзгөрүш жок, же жол оңолбойт, же мектеп салынбайт. Жол күнүгө ары бери өткөн унаалар менен толуп, чаң сапырылып турат. Себеби көчөгө асфальт басылган эмес. Ошондуктан жергиликтүүлөр жок дегенде шаарга каттачу негизги жолго асфальт басып берүүсүн суранып келишүүдө. Бирок жергиликтүү бийликте каражат жок болуп жатыптыр. Жол оңдолсо, чаңна турбай, жакшына основа куруп койсо, бир жерге жакшына кылып, жол эртерээк оңдолсо, өзгө да жакшы болот. Бардык документтер бүтүп, тендерден Кытай мамлекети утуп, азыр бир гана араб фондунан акча бөлүнүш керек. Ушул фонд акча бөлүнбөй каралып турат деп айтылууда. Анан бүгүнкү күндө элибизге албетте кыйын болуп атат ушул жолдо. Бул жол менен биздин Карабак айыл өкмөтүнүн коңшулаш Төрткүл айыл өкмөтүнүн борборунан өтүүчү жол да ушул жол. Өзүбүздүн колдон келген кичине тегиздеп сүрүп турган жол иштерди гана кылып атабыз. Элди жүдөтүп, чаң жуттуруп жүргөн көчө Ош Баткен Исвана жолуна кошулары айтылып келген. Дегени менен иш жүзүнө ашпай келет. Ананда абалды өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев да өз көзү менен көрүп кеткен. Ошондо жергиликтүү бийликтегилер көз боемочулук үчүн көчөнү үстүрттөн калыбына келтиришип, кийин көңүл бурбай койгону элдин кыжырын келтирүүдө. Тегиздеп чукур чакырны кылып жакшы көрсөтүп, ушинтип коюшту. Анан премьер-министрге биз дагы кайрылдык. Мына жолдун акыбалы ушул, айылда шарт оор, жол жок. Ушуга бир жардам берип койсоңуз, проект өткөн дейт. Премьер-министр курсы дела. Мен ушул Жамшитов алдыда турганда чечип бер дегенде, сентябрга чечип беребиз дегенде 18-жылы чечпеди. Мына 19-жыл болуп атат. Мартта башталат деп бир алдың, марттан алдың бир катар өлчөп, бир катар баягы өзүнүн бир кыйла немелерин кылып кеткен, текшерүүлөрүн. Анан мартта бирок башталбады. Эми күтүп атабыз качан башталат. Тезирээк бүтсө бизге деле жакшы. Техникаларга оңой болот, чыгып түшүшкө оңой болот. Бул жерден Баткенде иштегендер көп бизден. Чыгып түшкөндөргө бир аз жеңил болот. Эконом болот, өздөрүнүн машинасы бузулбайт дегендей. Бул биз чагылдырган Карабактын негизги көчөсү. Ал эми ички жолдору эчен жылдардан бери таптакыр карала элек. Кыргызстанда 2 жыл катары менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып келет. Анткени менен мынтип региондорду калыбына келтирүү аракеттери солгун жүргөндө элес калтырууда. Азатбек Курбанбеков, 7 канал, Баткен.